Салам достор. Азыр силерге Mbank'tan көпчүлүгү колдонбогон бир функцияны көрсөтүп беремин. Көпчүлүгү колдонбойт, бирок пайдалуу. Mbank'ка киргениңизде эле привязать карту деп турат. Ошону басасыз. Бул функция аркылуу сиздин Кыргызстандагы башка банктардын карточкалары бар болсо, ошолорду Mbank'ка улап привязка кылып алсаңыз болот. Эл карт болсо деле, виза болсо деле. Мисалы, виза болгон болсо, любой Optima, Компаньон, Айыл банк, РСК банк, кайсы банктык болсо деле виза картасы болсо, мисалы, визага киребиз. Картанын сыртында 16 цифра коду болот. Ошонун биринчи 6 цифрасын жазасыз ушул жерге. И киргенде бул жерге жанагы айтып аткан 16 цифра кодду теребиз толук. Андан кийин месяц, год деп бул жерге срок действиясын жазабыз. Картанын сыртында жазылган ал. Ошону карап көрүп туруп. Бул жерге картанын сыртында аты жөнүңүз кандай жазылган болсо, дал ошондой кылып жазыш керек. Мисалы, Асанов деп коеюн. Муну мен мисал катары эле жазып атам. Мен өзүмдүн Кыргызстан карталарым жанында эмес үчүн азыр өзүм британский зарубежный картамды текшерип көрдүм. Ал тилекке каршы уланбайт экен. Так, 4 нерсе жазылат мына. Картанын пан коду, сыртындагы коду, датасы, аты жөнүңүз, картанын сыртындагыдай. И код CVC дейт. 3 цифра бул дагы жазылган, бул картанын аркасында болот. Ушул 4-өн толук жазылгандан кийин сохранить дегенди басасыз. Указано некорректно дейт. Бул мен ойман келтирип эле ойман тогуп эле жазып койдум муну азыр. Сиз туура жазган болсоңуз, бул жерде ошондой ушул эле шаг менен визаны улап алсаңыз болот. Бул эми визаны колду. Так, эл карт. Эл картка киргенде деле бул жерде биринчи аты жөнүн жазасыз. Картанын сыртында кандай жазылган болсо, номер карты дейт, мисалы 90 кандай болчу эле. Аты жөнүн жазгандан кийин картанын сыртында 16 цифра кодун жазасыз. Мындай. Андан кийин срокту жазасыз. Картанын срогу жазылган болот. Андан кийин 3 цифра CVV кодду жазасыз. Болду, ушулар жазылганда бул жерде сохранить деп чыгат. Привязать деп чыгат. Ошол ылдый жагындагы көк кнопканы басып коесуз, привязка деген. Болду, ошол менен уланып калат. Ушул карталарыңыздын катарына ошол башка банктын картасын ошентип улап алсаңыз болот. Эми дагы бир нерсе. Ошол эле ылдый жагында мой QR деп турат. Мой QR. Кирсеңиз, бул өзүңүздүн QR кодуңуз чыгат. Муну эмнеге иштетесиз? Эгер сизге бир акча котором деген болсо, эгер жаныңызда турган болсо, алып которо турган киши, ушул QR кодду көрсөтсөңүз, анда Mbank болобу, Элсон болобу, же башка бир электрондук кошелек болобу, ушул QR код аркылуу сизге которсо болот. Телефон номер жазып, карта жазып отурбай эле ушул аркылуу которуп койсо болот. Же болбосо жаныңызда эмес болсо, WhatsApp аркылуу жөнөтсөңүз болот. Поделиться дегенди басасыз. Бул жерден WhatsApp тандап, керектүү адамга жөнөтүп коесуз. Перевести по QR деп турат. Муну бассаңыз, камераңыз жанып калат. Жаныңызда турган болсо, ушинтип анын QR кодун анда алып койсоңуз,
денин картасын табат өзү. Ошондо которуп койсоңуз болот. Бул эми бул обязательно эмес, бирок которуш үчүн дагы бир жеңилдик. Банк боюнча дагы башка суроолоруңар болсо комментарийге жазып койсоңор, кийинки видеону ошол темада жүктөйбүз.